Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqtarыбыз тулантабыз жин жана шайтандар ааламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу себептер, ыкмалар, жолдор. Ошол маселеде эң негизги себеп, биринчи себепти өтүп бүттүк, бул ихлас. Айттык, пенде шайтандан тосулуш үчүн эң чоң себеп бул Аллахка болгон ихласты, Аллах талап кылган ихласты ишке ашырыш керек. Ошол динди, бүт Аллах таала буйрган нерселерди, тыйган нерселерди баарын ихлас менен кылыш керек. Аллахка моюн сунган акыбалда жана жүздөнгөн акыбалда. Бүгүн экинчи себеп, экинчи жол шайтандан тосулуучу бул ал-истиаза. Ал-истиаза бул ошол аузу биллахи минеш шейтонир раджим деген сөз. Ташбаранга алынган шайтандан Аллахтан коргонуу сурайм деген сөз. Ошол маселеде Курандагы аяттарга эгер токтолуп кетсек, Аллах субханаху ва тааля Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шейтонир раджим ва имма янзагуннака минеш шейтони назгун фастаиз биллах." Эгерде шайтандан сага азгыруулар келе турган болсо, анда Аллахтан коргонуу сура, ошо шайтандан. Иннаху самиюн алим. Ал Аллах таала шексиз угуучу жана билүүчү. Сенин ошол айткан дуаңды угуп турат, жана ким ошол азгырыкты кылгандагы билет. Угуп билип турат. Инналлазина тақау иза массахум таифун минеш шейтон. Эгерде ыйман келтиргендерге, такава кылгандарга шайтан бир ошол васвасасы менен, азгырыгы менен бир тие турган болсо, ошол азгырыгы жете турган болсо, тазаккару, алар Аллахты эстешет. Фа иза хум мубсирун. Ошондо кайра Аллах таала аларга көрүүнү берет. Ошол эгерде күнөөгө азгыра турган болсо, ошого түртө турган болсо шайтан, албетте ошол Аллах таала ошол күнөө экендигин ачып берет жана ошол күнөөдөн баш тартышат. Бул жерде ошол аятта фастаиз биллах дейт. Аллах тааладан коргонуу сура дейт. Бөлөк аятта Аллах субханаху ва тааля айтат: "Фа иза кара'тал Кур'ана фастаиз биллахи минеш шейтонир раджим." Эгерде Куран окуй турган болсоң, окуордун алдында ташбаранга алынган шайтандан коргонуу сура дейт. Бул жерде дагы ошол эгерде ким Куран окуй турган болсо, ошол учурда дагы шайтан келип, ошол окуган нерсеге ой жүгүртүүдөн тосушу мүмкүн. Жана ошол окуган нерсеге амал кылуудан тосушу мүмкүн. Ар кандай азгырыктарды салып, туура эмес түшүнүктөрдү салып. Ошон үчүн сүннөт болот Куран окуордун астында аузу биллахи минеш шейтонир раджим деп Куран окууну баштоо. Андан кийин бөлөк аятта Аллах таала үч жерде пайгамбарыбызды Аллахтан коргонуу суроону буйруйт. Куранда айтат Аллах таала пайгамбарыбызга кайрылып: "Ва кур робби аузу бика мин хамазати шаятин." Айткын: "Я Роббум, мен сенден шайтандардын азгырыктарынан коргонуу сурайм" деп айткын дейт. "Ва кур робби аузу бика мин хамазати шаятин. Ва аузу бика робби ай яхдурун." Жана мен сенден коргонуу сурайм ошол шайтандардын келүүсүнөн, ошол азгырыктардын келүүсүнөн. Бул өтө чоң дуа өзү, негизи дем салууда дагы өтө колдонулат жана таасири да күчтүү. Ва кур робби аузу бика мин хамазати шаятин ва аузу бика робби ай яхдурун деген өтө жакшы, өтө күчтүү дуалардан десе болот. Бөлөк аятта пайгамбарыбызды буйруп, ошону менен кошо бүт үммөттү, мусулмандардын баарын буйруган деген маани келип чыгат. Фалак сүрөсүндө, Ал-Фалак сүрөсүндө "Кул аузу би роббил фалак" дейт. Айткын: "Таңдын Роббусу менен коргонуу сурайм."
таңдын роббусу менен коргоном деген. Ошо таңдын роббусунан башпана издейм, ага умтулам, андан жардам сурайм деген маани. Жана Ал инсан сүрөсүндө Аллах Таала пайгамбарыбызды буйруйт: "Кул аузу би роббин нас" дейт. Адамдардын роббусунан коргонуу сурайм. Адамдардын роббусу менен коргонуу сурайм, жардам сурайм. Мунун баары ошол пайгамбарыбызды буйруп айтып атат Аллах Таала. Ошону менен бирге бүт кыямат күнгө чейин момун мусулмандардын баарына болгон буйрук. Ошон үчүн бул ал-истиазанын мааниси өтө чоң. Бул негизи солих ыймандуулардын өзү адаты болуш керек. Ар кандай ошондой ойлор келип калса, азгырыктар келип калса, васвасалар келип калса, жаман бир жамандык келе турган болсо, аузу биллахи минеш шейтонир раджим деп эгер ушул нерсени ихлас менен айта турган болсо, албетте ошол нерсени кетире турган себептерге кирет. Ушул жерден токтоп турабыз. Эмки сабактан баштап ушул маселеге майда баратына киришип баштайбыз. Бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз Аллахтын тагдыры менен дуадагы ушул темага, маселеге шайкеш, бул ачуу келгендеги дуа. Ачуу келген маалда айтылуучу дуа. Сахих Бухариде келет, Сулейман ибн Сураттан айтат. Сулейман ибн Сурат күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын жанында отуруп калдым дейт. Ошол маалда эки киши урушуп калышты дейт. Айтышып, урушуп, жанжалдашып калышты дейт. Анан бирөөсүнүн ошол урушуп атып эмеси жүзү кызарып баштады дейт. Ачуусу келгенден жүзү кызарып, тамырлары шишип, көздөрү кызарып баштады дейт. Бул ошол ачуу келгендин аламаттары болуп эсептелет. Анан пайгамбарыбыз айтты дейт: "Мен ушундай сөздү билем, эгерде ошол нерсени бул ачуу келген киши айтса, мына бул ачуусу кетет" дейт. Анан кийин эгер мына бул сөздү айтса дейт: "Аузу биллахи минеш шейтонир раджим, аузу биллахи минеш шейтон" деп айтса, мына бул ачуусу кетет дейт. Ошо шайтандан Аллах менен коргонуу сурайм деп айта турган болсо, аузу биллахи минеш шейтонир раджим десе, ошол акыбалы кетет дейт. Бул хадисте пайгамбарыбыз ошол эң бир ачууну кетире турган дарылоону айтып атат. Эң жакшы дарылоо ачуу келген маалда ушул дуа болуп эсептелет. Аузу биллахи минеш шейтонир раджим же аузу биллахи минеш шейтон. Ушул нерсени айтса, албетте ушул акыбалы кетет. Бирок айтса деген сөз бир гана тил менен эмес, буну түшүнүш керек. Аллахка жүздөнгөн акыбалда ихлас менен, чынчыл ниет менен айта турган болсо, ошол нерсеге бекем ишеним менен ушул кетирет деген, ушул кетирүүгө себеп болот деген эгер ниет менен айта турган болсо, албетте Аллах Таала ошол натыйжаны берип, ачуусу албетте кетет. Жана бул жерде негизи максат ошол ачуу келе турган себептерди кылбаштыкка дагы бул жерде пайгамбарыбыз эметип атат, кабар берип атат. Мисалы үчүн ошо урушпаш керек бирөө менен. Ошо урушууга алып келүүчү себептерди кылбаш керек деген сөз. Ар кандай мындай тийише турган бир сөздөрдү, мындайча айтканда, ошол ар бир майда нерселер болот. Ошол нерсе чогулуп отуруп бир чоң урушууга алып келет. Ошон үчүн маселе урушууда эмес, маселе ошол ачуу келүүдө эмес, ошол ачуу келүүгө, урушууга алып келе турган себептер болуп эсептелет. Бул деген ошо ар кандай сөздөр, болбогон бир тамашалар себептегенде адамдардын кабыл алуусу ар кандай болот. Ошон үчүн адамдардын деңгээлинде мамиле кылыш керек жана ар бир кишинин өзүнүн акысын берип, жайына коюп, чоң менен чоңдой мамиле кылып, бала менен баладай мамиле кылып, ар бирөө менен бирдей мамиле кылбаш керек. Урматтаганды урматтап, ызаттаганды ызатташ керек деген сөз. Жана бул жерде албетте дагы бир далил чыгат бул хадистен: шайтандын бардыгы. Шайтан бар. Жана албетте адамдарга келип өзүнүн максатына жетиш үчүн ушул себептерди, жанакы
натыйжага алып келе турган себептерди азгырып васваса кылат. Ушул нерсени көрө билсе киши, эгер дайыма Аллахты эстеп, дайыма Куран окуп, Аллахтын өкүмүнө моюн сунуп, буйругун аткарып, тыюусунан баш тартып жүрсө, Аллах Таала ушул азгырууларды, ушул назик нерселерди көрсөтүп коет. Буну көз менен көрбөйт албетте, буну жүрөгү менен көрөт. Аллах Таала ошол басыйра деген нерсе бар, жүрөктүн көрөгөчтүгүн ачып коет. Бирок ал үчүн бул жүрөк таза болуш керек. Ошон үчүн ар бир нерсенин ошол эшигинен кириш керек деген сөз, ар бир иштин эшигинен кириш керек. Биринчи жүрөктү демек тазалаш керек. Ар кандай оорулардан, жанагы шайтан кирип кире турган оорулардан эгер жүрөктү тазалап туруп, андан соң ошол мынабул сөздөрдү, мына дуаларды айта турган болсок, Аллах Таала жанагы шайтандардын айлакерликтерин, иш аракеттерин жүрөк менен көрсөтүп коет. Анан ошондо жанагы ошол шайтандардын зыяндарынан аман калабыз. Аллах Таала шайтандардын азгырууларынан бизди сактасын, васвасаларынан сактасын. Кандай шайтандар болбосун, жиндердин арасынан болобу, адамдардын арасынан болобу, жана бизге ошол көрөгөчтүктү берсин. Ар бир ошол шайтандардын кылган кылыктарын көрүү мүмкүнчүлүгүн берсин. Жана ошолордон бизди сактап койсун. Жана ушул сабактарыбызды дайымдуу, берекелүү жана ыхластуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.